Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 ноябрь 2024 жыл мен сиздерге западный тарапта жайгашкан, шаарга караган Кызыл Байрак айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Үйдүн баасы өтө жакшы бага коюлду. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Зерикпей үйдүн видеосун аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдын круговойунан Горгай тарапка бир аз жүрүп, сол тарапта жайгашкан Ишкабан айылына киресиздер. Ишкабандын жолу менен бул жака түз жүрүп келсеңиздер, ушул жолдун эле сол тарабында мына жакта Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Жазуудан өтүп эле сиздер 100 метр жүрүп барсаңыздар канал бар. Каналдан өтүп Жаңы Конуштун 11-көчөсүнө кирсеңиздер, ошол көчөдө арзан бага коюлган сатылуучу үйүбүз турат туугандар. Кызыл Байрак айылын билесиздер, шаарга карайт. Западныйга 5 минутада, Ош шаарына 10 минутада кеңири жетип каласыздар туугандар. Условияларына келе турган болсок, көчөлөрүн көрүп атасыздар, шагыл болгон, свет келген, суу деле бар экен. Үйдүн ичинде сыртына крандар орнотулган, суу бар. Керек болсо мына үйдүн ичинде туугандар санузели бар экен. Стиралка, ванна бардыгы бар, септика уланган. Нече кандай даяр эле келип эле жашай бере турган үй туугандар. Баасы дагы менимче жакшы эле бага коюлуп атат. Менимче 1-2 күндүн ичинде эле сатылып кетсе керек. Кудай буйруса, сатылып аткан себеби сөздүн ачыгы туугандар. Башка жака көчүп атат экен, жумуштарына байланыштуу. Ошол эле себептен сатып атам деп ээси мага информация берди. Так, мына үйлөрдүн саны деле көп туугандар. Эми үйдүн жерин айтайын. 6 соток, кызыл китеби бар, документи так. Ал жакта воротасы бар. 4 тарабы тосулган, чек аралары такталган, бүт бардыгы жакшы сонун. Үйдүн алдында эле көрүп атасыздар, стяжка болгон, таза суу чыгарылган, кранты көрүп атасыздар. Свет деле бар. Кудугу мына өйдө тарапта экен туугандар. Могул жерде көрүп атасыздар, ошол жерде экен кудугу. Свет жок болуп кала турган болсо деле, суу келе берет экен, кранты ача турган болсоңуздар. Себептен кудук өйдө тарапта мындай бир уклон менен жасалган туугандар. Анан местный септиги могул жерде. Үйдүн 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмо менен тосулуп, чек аралары такталган, бардыгы жакшы. Так, үйүбүз 3 бөлмөдөн турат, өйдө тарабы плюс коридор, анан санузел бар. Анан мына ылдый тарабы склад бир бөлмөсү, 4 тарабындагы бөлмөсү болсо кухня экен. Ошондо жалпысынан туугандар жилойн эсептегенде 4 бөлмөдөн турган полторашка тибиндеги үй. Аз бардыгын көргөзүп берем сиздерге. Аз кандай кылсам биринчи үйүн көргөзөйүн, анан 4 тарабына барып, малканасын, ажатканасын бардыгын көргөзүп берем. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким ушундай сонун даяр сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Ондар үйдүн баасы дагы жакшы бага коюлуп атат. Видеонун аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Так, мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул үйдө тарабы коридор болуп атат. Мен болсо мына биринчи комнатасынан баштайын. Зал. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Келишим түрдө экен. Келишип калсаңыздар калтырат, болбосо алып кетет туугандар. Ылдый тарабы пол жыгач, дубалдар обой. Караңыздар, сонун болуп турат. Ремонттору жакшы. Келип эле жашай бере турган үйлөрдүн бири экен. Азыр биринчи бөлмөсүн көргөзүп бердим. Бул жагы экинчи бөлмөсү. Детский деди. Мына туугандар, ремонттору жакшы. Бардыгы сонун. Мындай сырт тараптан жөнөкөй көрүнгөнүнөн, мындай ичкерге киргениңиздерде бөлмөлөрүнүн ремонттору жакшы. Бул жагы 3-чү бөлмөсү. Мына туугандар. Могул жакта жана санузели бар дедим го. Көрсөтүп берейин сиздерге. Стиралка, аристон, могул жакта печка, шторка, ванна бардыгы бар. Көргөзүп берейин, жүрүңүздөр. Өйдө тарабын көргөзүп бердим, 3 комнатасын. Киргениңиздерде мына ушундай коридору. Сразу эле оңго бурула турган болсоңуздар, бул жагы склад сыяктуу. Салат, варенье, же да бир башка буюмдарды коюп турсаңыздар болот. Өйдө тарабы жилой экен, бул подвал болуп калат ошондо. Мына туугандар, эми акыркы бөлмөсүн көргөзүп берейин. Мына киргениңиздерде бул жагы кухнясы болуп калат, печкасы бар, тамагыңыздарды кылып, от жагып, үйдү жылысаңыздар болот. Эми бул жагы туугандар, мындай кухня катары эсептелинет. Ушул жерде чай ичип сүйлөшүп, анан экинчи кабатка сразу чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы болсо мал сарайы. Аз мен зерикпей көргөзүп берип коеюн сиздерге. Жакшы да.
бир мал багып кошумча жумуш кылып турсаңыздар болот албетте эле. Так. Киргениңиздерде бул ушундай биринчи комнатасы болуп калат. Өзүнүн эшиги бар, кирип чыгып жүрө бересиздер. Анан могул жерде акурлары деле даяр. Акурга прямой эшик бар экен, кирип чыгып тура бересиздер. Наркы жактан дагы өзүнүн эшиги бар. Ошол тараптан дагы мал сарайга кире бересиздер туугандар. Кыскасы ушундай. Мал сарай бар экен мындай айтканда. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр. Балким сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Анан Кызыл Байрак менен Ичкабанда билесиздер. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам бардыгы бар. Шаарга 10-15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Мына жогору тарабы деле темир тосмо менен тосулган. Нар жагында уже участок жок. Тоого чейин дагы бир кыйла эле бар. 800-900 метр бар. Анан сыртка жакынасы болуп калат. Ушундай. Эми туугандар, баасын айтайын, үйдүн баасын. Канчага дей турган болсоңуздар, 3 миллион сомго бааланды. Анан дагы бир аз кеми бар.